Сейчас если только скажете, что по-русски не понимаете. Москвада тартылган видео. Мигранттардын иштеген жерине спецназдар барып алып, мигранттарды чогултуп алып, орусчалап бирдемкелерди айтып жатканын көрүүгө болот. Бул видеону толугу менен сиздерге болушунча которуп бергенге аракет кылабыз. Сиз болгон видеого лайк басып, комментарийге ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Сейчас если только скажете, что по-русски не понимаете. Это делается очень просто. Азыр айтсам орусча түшүнбөймүн дешет. Бул нерсени аткарыш оңой эле. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Российский Федерациясынын российский гражданствосын алыш үчүн Россия Федерациясынын министрлиги менен контракт түзүүгө болот. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт. Келишим 1 жылдан 5 жылга чейин жарайт. Келишим аяктагандан кийин сиздерге Россиянын жарандыгы берилет. И вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Сиз Россия Федерациясынын жараны болосуз. Жана сиз иштөөгө уруксат же ушуга окшогон нерселердин кереги жок. Жана ошол эле учурда айына 200 000 рубль айлык аласыңар. Мен бул жерден тапканыңыздан көбүрөөк деп ойлойм. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот, статус ветерана боевых действий. Акысыз дарылануу, өмүрдү камсыздоо, согуштун ардагерин статусу берилет. Ты чё киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что просто? Башыңды эмне ийкеп жатасың? Сен бир нерсени түшүнүп жатасыңбы? Весело. Да. Вот. Кто, желающий есть? Поднимите руки. Калоочулар барбы? Колуңарды көтөргүлө. Дегенде эч ким колун көтөрбөгөн. Анда өз мекениңе кеткиле деп айтышкан. Нет, кому желающий. Да-да, едем на родину. Все, выключаем. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Атам бул долбоордон чык деди. Таймур Асташиев өзгөн айланма жолунун негиздөөчүлөр тизмесинен чыкканын айтты. Таймур Асташиев өзгөн айланма жол куруу долбоорунан толугу менен чыкканын жарыялады. Анын айтымында атасы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик каражаттар уурдалып жатканына ишарат жасаган блогерлердин видео материалдарынан кийин долбоордон чыгууну сунуштаган. Бул туурасында ал Регион ТВ каналына маек берип жатканда билдирген. Ал жол куруу үчүн каражатты кайдан таптыңыз деген суроого биздин үй бүлө 20 жыл мурда сатып алган заводду сатканбыз деп жооп берген. Өлкөдөгү алгачкы акы төлөнүүчү өзгөн айланма жолун ачууга кечээ президент Садыр Жапаров катышты. Аны куруп жаткан жеке менчик компаниянын артында Ташиевдин уулу Таймураз турары айтылган. Өлкө башчы муну тастыктап, Таймуразга рахмат эле айтпайлыбы, акчасы бар адамды издеп, инвестор таап келгенине ыраазы болушубуз керек деп жооп кылган. Өзгөн айланма жолунун боюнча сиздин атыңыз аралаштырып, негизи бул Бұл проектке біз долбоорго Нурлан Чолпонбаевич мени сунуштаган мага. Ошо өзгөндө болсо тыгын болуп атат, альтернативный жол курайык дегенден биз ушул долбоордо катышып калдык. Бул жака кеткен каражатты кантип алдыңыз? Бул жака кеткен каражатты 20 жыл мурун курулган заводубуз бар эле. Ошо заводду сатып, жана болсо кредит алып туруп экөөнүн баарын кошуп, бул жолго саттадык. Негизи эле айтсаңыз, бул жол өзү канча жылда өзүн акташы мүмкүн эле? Бул жол өтө татаал жолдордун бириси. Бул жол 15 жылдан 20 жылдын ичинде өзүн акташ керек.
Азыр долбоордо сиз барсызбы? Бул долбоордо азыр мен жокмун. Бул долбоорду кача бир айга жетпей Темиров Лайф деген бир блогер болсо видео чыгарган экен да, ошо видеодон атам көрүп, анан атам өзүнүн сунушун айтып, балам силер жакшылык кылып атсаңар, ошо жакшылыкты көрө албай сенин жамандык жаман мамлекеттен акча урдуп атасың дегенде мааниде кылып көрсөтөткөнүнө байланыштуу бул долбоордон чык деди. Долбоордон мен бүгүн чыгып кеттим. Жана үй бүлөбүздүн бизде эч кандай катышы жок. Биз бул долбоордон 100% чыгып кеттик. Негизи эле бул жака долбоорго катышып атканда кандай максаттар менен кошулдуңуз эле негизи? Максаттар болсо ушу элдерге жардам берейик деп, долбоор болсо өтө кыйын, татаал болгонуна байланыштуу бул долбоорду өзүбүз алып барайык дегенбиз. Мен баягы эле айтып кетип атканда 15 жылдан 20 жылга чейин убакыт кармап калат экен. Бул бизнесмендер келип алып 15 жыл, 20 жыл акчаны сарптабайт бул жолго. Бул өтө долгий проект болот, doğruча айтканда. Ошондуктан билбейм мен бул жагын кандай кылыш керек.